17:00 Кыргызстанда. Жакшылыктын жарчысы жакшылыктын жарчысы. Эми сиз да ой пикириңизди билдире аласыз. Сиз кызыккан суроолорду биргеликте талдап, чыркыраган чындыкты чогуу издейбиз. Бейшемби күндөрү кечки саат 5-те Манас Жаңыргы радиосунда эркин микрофон программасы. Талаштан тактык жаралат. Кутманды укушубак кечиңиздер менен ардактуу угармандар. Эфирде эркин микрофон программасы. Ал эми эркин микрофон программасында адаттагыдай эле дагы да бир көйгөйлүү маселелердин бирин талкуулайбыз. Бүгүнкү талкуулоочу маселебиз ардактуу угармандар, ипотека боюнча сүйлөшөбүз. Бүгүн экономист, көз карандысыз эксперт Кубан Чороев биздин төрүбүздө конокто. Эгерде сиздерде дагы суроолор боло турган болсо, сизди кызыктырган, сизди ойго салган маселелер боло турган болсо, ортого таштап өзүңүздүн суроолоруңузга жоопторду алсаңыз болот. Ал үчүн 49 90 79 сандары кызмат кылат. Саламатсызбы кутмандуу кечиңиз менен? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Рахмат. Кубан мырза, мына азыркы учурда сөзсүз түрдө бардык адам өзүнүн ой пикирин, ошондой эле учурда өзүнүн ушу көйгөйлөрүн бардыгын элге айта бербейт да. Көпчүлүк учурда мисалы жакындары менен эле бөлүшпөсө, көпчүлүк учурда азыркы күндө ар бир экинчи, үчүнчү үй бүлөдө кредит маселеси, ипотека маселеси, курч бир кенен тамырын жайды десек жаңылышпайбыз. Бул нерсени көпчүлүгү жашырса, анча мынчалары четин чыгарып айтып дагы жүрүшөт. Анан ушул жаатка келе турган болсок, азыркы күндө сиздин оюңуз боюнча Кыргызстандын экономикасы алдыга өсүп атабы, же бир орунда токтоп турабы, же артка кеттиби? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Мен бул маселе бизде чынында эле Кыргызстанда өтө актуалдуу маселе деп айтсам болот. Анткени себеби Кыргызстанда бул ишке жарамдуу деген 15 жаштан өйдө жарандарыбыздын саны 2,5 миллион жаран болсо, ошолордун 600 000 жаранда бүгүнкү күндө кредити бар да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Анан албетте мындай караганда Кыргызстанда деги эле бир дагы үй бүлө калбаса керек. Кредиттери бар, ипотекалык, бизнес кредитпи, кандай маселелер. Ошондуктан акыркы могул 2 жылда өзгөчө бул кризис болгондо ошол мурунку мындай өсүш болуп келаткан убакта өздөрүнүн баягы кирешелерине карап чоң кредиттерди алып алган жарандарыбыз бүгүн төлөй албай кыйналып калды да. Ошолордун арасында албетте ипотека алгандар да бар. Эми эгерде өзүңүздөр билсеңиздер, ипотеканы кимдер алат? Көбүнчөсү жаш үй бүлөлөр алат. Анткени алардын үйлөрү жок болгондуктан ошого карата алып келишкен да. Анан бүгүнкү күндө чынында эле экономикада өтө оор жагдай жаралып калды. Өзгөчө бул соода, жеке ишкерлик тармагында алардын баягы кирешелери азайып кеткендиктен бул кредиттен кутулуу, аны төлөө, ай сайын төлөө маселеси өтө эле оор болуп кетти да. Ал эми ушул мына айтып атпайбызбы, азыркы күндө ушул мына экинчи үй же болбосо үчүнчү үй бүлөдө кредит бар, ипотека менен үй алгандар бар. Ар кандай ошо бизнестерди ачыш үчүн кредитке малынып төлөй албай, сотко чейин барып ызы чуу болгон учурлар дагы болот. Анан ошондой учурларда сизге кайрылышып, сизден жардам сурап, сиз жардам бересизби ошондой учурларда? Ооба, буга чейин биз айта кетсем, бул 2016 жылдын башынан баштап мен ушул мага бул Кыргызстандагы насыя алуучулардын элдик кыймылы кайрылгандан кийин мен ошолорго
программа жазып бергем. Бүгүнкү күндө ушул оор кырдаалдан кантип мамлекеттин деңгээлинде чечимдерди жасап, ушул кыйналып жүргөн адамдардын баягы кредиттерин реструктуризация кылып, жалпы элдин ушул кредиттерин жеңилдетип кеткенге кантип мүмкүнчүлүк берсе болот дегенчи. Эми маселе мындай болуп атат да, акыркы жылда мен жана айтып кеттим, бул кредиттен төлөй албай кыйналгандардын саны өтө күндөн күнгө көбөйүп баратат да. Анан мен бул маселени өтө терең изилдегем, кайсыл мисалы эмне үчүн ушундай акыбалга биз келип калганыбыз себептерин. Бул бирден бир эң башкы себеби бул албетте кризис болду да. Бул кризис болгуча элдердин кирешелери чоңураак болчу. Ошол кирешелерине болжолдоп, эми буюрса бул кредиттен кутулуп кетем деп кредиттерди убагында алышканда. Экинчиден, экинчи эң чоң себеп бул банктардын өздөрүнүн шалаакылыгы болгон да. Бүгүнкү күндө мен айта кетсем, Кыргызстанда берилген кредиттердин бир 90% мыйзамдагы процедуралары сакталбай берилген кредиттер да. Мисалы, кредитти төлөй ала турган, төлөй албай турган кишилердин бардыгына эле бере беришкен да. Анткени себеби баягы мындай банктарда мындай система болгон, эгерде кредиттик эксперттер канчалык көп кредит берсе, анын айлыгы дагы, бонустары бардыгы көп болот. Ошондуктан ошо банкта иштеген кредиттик эксперттердин шалаакылыгынан, ушунчалык кызыкчылыгынан ушунчалык эл кредитке батып кетти да. Ошо мындай эсептеген эмес да убагындачы, бул жаран кредитин төлөй алабы, төлөй албайбы. Ошол кредит берип атканда мындай маселелер бар да. Мисалы, кредит берип атканда, келишим түзүп атканда, алдын ала келишимди бир эле тарап, банк тарабы эле эмес, ошол займ алуучу, насыя алуучу дагы ошол келишимди даярдоого катышуусу керек. Экинчиден, бизде Кыргызстанда тетиги айылдарда эми таптакыр орусча билбеген жарандарыбызга орусча келишимдерди берген да. Алардын максаты эмне? Булар түшүнбөй эле кол коюп койсун деген максат менен ушундай бере берсе керек деген эле менде ой калды да. Анткени себеби бизде мыйзам боюнча кредит берип атканда жарандан сураш керек. Сиз келишимди кайсы тилде түзгөнүн каалайсыз депчи. Бул укук, тилди тандоо укугу бир гана насыя алуучуга таандык да, мыйзам боюнча. Ошондуктан бул укук сакталган эмес да, биринчиден. Анан дагы көптөгөн маселелер бар, эми аларды айта берсе дагы толтура убакыт кетет да. Мына ушундай татыктуу жооп болду. Деги эле мисалы азыркы күндө мен ойлойт элем да, мына ушу насыяларды алуу, ипотеканы алуу көпчүлүгү мисалы туугандарына же болбосо досторуна атаандашып, мен деле мындай нерсени алсам болот экен деп мүмкүнчүлүгүнө карабай кээ бирлер модага айландырып алып атышкандар деле болсо керек. Анан бирок эгерде сиздин оюңуз боюнча ушуларды албай деле Кыргызстан мындай өзү деле каржылап, өзүн өзү акчасын ошол туура багытка чогултуп эле, туура эле мисалы колдонуп, ошол акчаны чогултуп, мисалы өзү деле үй сатып алса же болбосо өзү деле бир мекемеге, бизнес же болбосо да бир нерселерди ача алса болобу? Кредити жок эле жашаса болобу биздин өлкөдө? Мындай да, бизде мындай пикир пайда болгондо, бул пикирди дагы баягы банкта иштегендер, банк системасындагылар ушул массалык маалымат каражаттарынан баягы кеңири таратканда, мына эмне үчүн кредитти буларга биз элдерге ушул атайын желкесинен жетелеп келип берип терекпи, анда кыйналып эметип атса эмне алат дегендей
маселелерди коюпчу. Өздөрү келип алган деп Бирок мындай караганда биздин мыйзамдардагы мен жана айтып кеткен көрсөтүлгөн жолдорду сактабай, процедураларды сактабай ошол банктар өзүлөрү берген да. Анткени мыйзамда жазылып турат да так. Эгерде зайым алуучунун мүмкүнчүлүгү жок болгонун көрө турган болсо анализдеп, анда ал кишиге же кредиттин көлөмүн азайтып берет, же такыр берилбейт да. А бизде болсо бул ошол мен жана айтып кеткен банктын кызматкерлеринин баягы кызыкчылыгы менен ушул элдерди баягы реклама кылган, аларгачы алгыла деп сунуштап үйлөрүнө чейин кагаздарды таратып, ошондой мезгил болгон да, бул 2013-14 жылдарычы. Ал убакта дагы элдерде мындай экономикада мындай кризис убак эмес болчу да. Элдин кандайдыр бир кирешелери бар, мүмкүнчүлүгү болчу. Бирок аларга мындай маалыматты жакшы берип туруп, мынакей сен бүгүн кредит алсаң, эртең мынча төлөйсүң, тигинче төлөйсүң, баардыгын мүмкүнчүлүгүң моундай, тигиндей деп анализи жок эле банктар берген да. Ошондуктан мындайда бизде Европа өлкөлөрүндө, Америка өлкөлөрүндө эгерде алардын берген кредиттерин кайтарууда кыйналыштар болуп калса, ошо насыя алуучулар тараптан, анда банк күнөөлүү да. Анткени айтат, банк силер мындай туура анализ жасабай бергенсиңер депчи. Ошондуктан ал жакта адам укуктары биринчи орунда турат да. Ошол себептүү мен буга чейин айтып келем да, бул могул бүгүнкү күндөгү албетте баягы акча системасын сунуштаганда бизде Кыргызстанда бул дефициттүү акча системасы бар да. Биз Кыргызстанда болгону мисалы биздин ички дүң продукциябыз 450 миллиард сомду түзө турган болсо, биздин акчабыздын көлөмү 70 миллиард сомдун тегерек эле болот да. Мындай өнүккөн өлкөлөрдө богу акча менен камсыз болуу коэффициенти деп коет да экономикада. Ошо ички дүң продукциясы канча болсо, акчанын массасы дагы ошончо болуш керек да. Бүгүнкү күндө бизде болсо бир ички дүң продукциянын акчанын массасы бир 15-20% эле түзүп атат да. Биз ошол акча менен камсыз болуу, экономиканы камсыз кылуусун көбөйтүшүбүз керек да. Ан үчүн бүгүнкү күндөгү могу улуттук банк иштеп аткан акча системасын реформалоо жүргүзүш керек да. Бул системада акчанын ушундай көлөмүн, экономиканы акча менен камсыз кылуу көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүн эмес да. Эң жакшы жооп болду. Анан мына азыркы күндө биз кайра эле ушул насыялар маселесине келсек, мындай азыркы учурда чындыгында банктар абдан көп, бири-бирине атаандаштык менен иш алып барып келишет. Мына сиз да баса белгилеп айтып кеттиңиз, ар кандай аларда акциялар, ар кандай ушул арзандатуулардын баардыгы өтүп турат эмеспи? Кызыктыруучу өздөрү чакырып, ошол мисалы кредитке алгыла деп сунуштап, мисалы үчүн мынча пайыз үстөк төлөйсүң деп кызыктырып турушат да. Анан ошол менен мисалы жабыртаткандар дагы көп болуп атат да. Анан ошол себептен кайра эле бул жерде ушу адам укуктары корголбой эле, адамдар ушул кредит алып жаткан учурда өздөрүнүн укуктарын билбей атат. Анан ошол үчүн кредит алып жаткан учурда биринчи кимге кайрылыш керек? Мындайда мен мындай эме берет элем да, кеңеш берет элем да. Биринчи кредит аларда 10 жолу ойлонуш керек да. Маселечи, анткени бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы кредиттер өтө кымбат. Мисалы кредиттердин бир 30%-нан 40%-нан көбү бул ушул бизде айылдарда жашаган элдерге берилген да. Алар көбүнчө эмне айыл чарба
иштерине менен алектенген элдер да. Айыл чарбанын мындай орточо рентабелдүүлүгү деп коет. Баягы мисалы сиз 100 000 сом салсаңыз, ошол 100 000 сомдон кийин дагы баягы чыгашаларды эсептеп келип, анткени бизде дыйкандар бир жылдан бир сезондон экинчи сезонго чейин жашайт да. ооба. Ошол бир жылдык чыгашаларын кемиткенде аларда көп болсо бир 10 000 сом эле калат да, мындай пайда калат да. Мына ошондо орточо эсеп менен алганда биздин айылдагы элдин айыл чарбанын рентабелдүүлүгү бир 10%-дын тегерегине эле түзөт да. Ошого карабастан бизде бүгүн банктар 20-30% менен берип атышат да. Демек айыл чарбада иштеген адам эч качан 20%-30% деген кредитти төлөй албайт да. Демек ал деген артка кетүү экен да. Артка кетүү, ал өзүнүн мүлкүнө кол салат да, мындайча айткандачы, кредит алганда. Ошондуктан бизде Кыргызстанда мен айтып аткандай туура эмес, акыйкатсыз акча саясаты жүрүп атат да. Бул биринчи биз банктарда күнөөлүү эмес, биринчи биз акча саясатыбызды оңдошубуз керек да. Бүгүн Германияда, Англияда элдер акчасын банкка салса, тескерисинен алар төлөп атат. 0,5%, 0,2% менин акчамды банкта сактап турганга депчи. Германиянын, ошол Англиянын, Швейцариянын банктары көп болсо бир 2-3%-дан ашпаган пайыздык кредиттер берилип атат да. Дүйнөдө бул пайыз деген азыр бүгүнкү күндө өтө төмөнкү деңгээлге түшүп кеткен да. Демек кредиттердин баасы 3%-дан ашпаган деңгээлде. Биз ошол дүйнө жүзү 3%-дык кредиттер менен жашап атканда, Кыргызстан 30%-дык кредит менен жашап атат да. Буну кандай түшүнсө болот? Германиянын фермеринен 10 эсе биздин фермерлердин өндүрүмдүүлүгү көп эмне? Жок, тилекке каршы. Бул андай эмес да. Демек биз ушул пайыздарды ушундай бийик кармап туруу менен биз биринчиден жарандарыбыздын турмушун начарлатып атабыз, алардын мүлкүнө кол салып атабыз. Экинчиден бизден чыккан товар эч качан башка өлкөдө конкуренттүүлүгү жок болуп калат да. Бүгүн ишкерлерден сурасаңар, силер кредитти төлөгөнгө ошол могу товарыңардын баасында канча пайызы кредитти төлөгөнгө кетет деп сурасаңар, алардын айтат бир 60% менин кредиттин төлөгөнгө кетет. Калганы айлык, башка эмелер да, чыгымдар да. Ошондуктан биздин чыккан товарларда дагы кредиттер жатат да. Биз баарыбыз ойлойбуз, мен кредит албасам эле мен пайыз төлөбөйм депчи. Сиз деген күнүгө күнүмдүк товарларды алып атпайсызбы? Сиз күнүгө свет менен колдонуп атасыз, туурабы? Бул свет дагы бул кредиттерге, биздин электр энергия тармагында кредиттерге жашайт да. Бардык нерсе кредиттер менен байланыштуу. Ошондуктан Кыргызстандын кредит төлөгөн жокмун деген жараны жок. Анткени ар бирибиз күнүгө кредит төлөп атабыз да. Мына ардактуу угармандар, ал эми сиздер дагы өзүңүздөрдүн сурооңуздар боло турган болсо, анда узатыңыздар 49-90-79 стандары, мындан сырткары WhatsApp номер иштөөдө 075-49-22-10. Бизде болсо билдирүүлөр бар экен. Саламатсыңар, Манас Чаңыры радиосу, Кубан байке, менин суроом мындай дейт. Мен дагы азыркы күндө кредит төлөп келем. Бирок ошол кредитти төлөп бүткөнчө ушунчалык чачым агарганча тажап кеттим. Экинчи кредит албайм. Кредит алган өтө жаман экен. Күндө тапкан акчаңдын баардыгын ошол жака кетирип жатам. Кредиттен сырткары дагы негизи кандай ыкмаларды колдонсок болот? Азыркы күндө жакшы бир кеңешиңизди бериңизчи, экономист катары деп билдирсин. Каныбек аттуу угарманыбыз калтырган экен. Туура, бул эми Каныбек мырзанын айтканы бул көйгөй, жалпы кыргыз элинин көйгөйү деп айтсак болот бүгүнкү күндө. Эми албетте бул
кредит деген баардык эле диндерде дагы бул мындай тыюу салынган нерсе болуп эсептелет да. Терс багытын көрсөтөт. Туура. Ошол христиан дининдеби, иудейлердеби, ислам дининдеби баардык жакта тыюу салынган кредиткечи. Бирок биз буну мындай мамлекеттик деңгээлдеги баягы саясатка айландырып салдык да, тилекке каршы. Эми бул система деген негизи эмне үчүн тыюу салынган? Анткени бул системада өзөгүндө адилетсиздик жатат да. Бул деген кимдин капиталы болсо ошого элдер кызмат кылыш керек. Бул эксплуатация жатат да бул жердечи. Сиз иштебей эле акчаңыз болсо акчаны тууй берет деген да. Негизи акча туубайт да. Акчаны бул акчаны бул эмгек, башка нерселер ошолор көбөйтөт да байлыктычы. Бирок акчаны акча туубаш керек да. Бизде угарман бар экен. Десек, угарманыңызды алыстап кеттир. Кайрадан линияларды бошотолу. 49 90 79 сандар аркылуу байланышка келсеңиздер болот, ардактуу угармандар. Ал эми бизде болсо кийинки суроо бар. Саламатсыз, Чаңырык радиосу, Кубан байке, сизге ийгиликтерди каалайм. Менин суроом мындайча, мен да ипотекага үй алайын деп жаттым эле. Кандай кеңеш бересиз? Жана кайсыл багытта канча жылга чейин алса болот? Азыркы күндө менин айлыгым ай сайын 15 000 сомдон алам деп билдирүүсүн узаткан экен. Жыпаркүл аттуу угарманыбыз. Эми Жыпаркүл айымга айтарым мындай да, азыркы күндө Кыргызстанда негизи өкмөттүк программа ишке ашып атат да бүгүнкү күндө. Жеткиликтүү туракча 2015-2020 дегенчи. Эми албетте башка коммерциялык багыттагы ипотекадан караганда бунуку бир аз жеңилдиктери бар. Ал кандай жеңилдиктер? Мисалы башка коммерциялык ипотеканы алсаңыздар, бир там, мисалы тамдын бир 40% бөлүгүн баасынын сиз биринчи төлөшүңүз керек, анан калганын тиги банк ипотека менен төлөйт да. Ал эми мамлекеттик ипотекалык программада катышсаңыз, эгерде сиз өзүңүз бюджеттик кызматкер болсоңуз, катышууга укугуңуз бар да, ошол жактан алсаңыз болот. Бирок ал жакта деле мен ошол мамлекеттик ипотекага дагы ичим жылыбай жаткан нерсеси, булар дагы баягы банктагы эле принциптер менен берип атат да. Бул пайыздык принципте. Сиз аласыз, анын пайызын төлөп, ошол 10-15 жылда пайыз төлөп кутула турган система болуп атат да. Ал эми мен ошо өкмөткө бир сунуш айткым келет да. Биз Кыргызстанда ушул ислам банкинг системасы деп коет, дүйнөдө белгилүү бүгүнкү күндө. Мисалы Англияда бүгүн өтө чоң ушул ислам принципинде банктар иштей баштады да. Анткени себеби, бунун бир себеби бар. Бул ислам мамлекеттериндеги чоң ири капиталдарды пайдаланууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Бул ислам принципинде ипотека кандай? Мисалы үй бир $30 000 тура турган болсо, банк ошол үйдү сатып алат. Анан кийин сиз менен мындай жана ижара дейбизби, арендалык келишим, кийинки сатып алуу боюнча арендалык келишим түзүлөт да. Сиз алар менен банк менен сүйлөшөсүз да, бирок банк өзүнүн $30 000 үстүнө дагы бир $10 000 кошуп, үйдү баалайт дагы сизге ижара, кийинки сатып алуу ижарасына берет. Демек сиз ай сайын төлөгөн акчаңыз ошол тамдын баасынан, келишимге түзүлгөн баасынан кемий берет да. Демек сиздин ар бир айда төлөгөн акчаңыз эч жакка кетпейт, күйүп кетпейт. Ошол сиз аңызда эле арендага алып жашап атпайсыңарбы?
бирок силер бирөөгө төлөбөй өзүңөргө төлөгөндөй акча чогулткандай болуп калат. Ошол эле убакта сиз үйдөн кутулуп аткандай болуп калат да. Сиз бирок сиз пайыз төлөбөйсүз да бул жерде. Мына ошондой системаны Кыргызстанга ушул мамлекеттик ипотека, ушул жана жеткиликтүү турак жай программасын мына ошондой нукта берилсе, бизде көптөгөн жаштар бүгүн үйү жок жүргөн үйлүү болуп калат эле да. Анткени алар дагы эптеп бир жерден үй таап, эптеп ай сайын төлөшүп атат да, кыйналып болсо дагычы. Бирок ошол төлөгөн акчасы башка жакка кетпей, баягы өзүнө кийин мүлк болуп калат эле да. Эң жакшы. Анда эмесе биз азыр бир жаамдуу чыгармага кезек берели, андан соң маегибизди улантабыз, ардактуу угармандар. Эми сиз да ой пикириңизди билдире аласыз. Сиз кызыккан суроолорду биргеликте талдап, чыркыраган чындыкты чогуу издейбиз. Бейшемби күндөрү кечки саат 5-те Манас Жаңыргы радиосунда эркин микрофон программасы. Талаштан тактык жаралат.
ушул башка консун дейм. Сууз жашоомо көрүп берген өмүр гүлү сенин менен түбөлүк мен бирге болсом дейм. Сүйүм сага буйрду эч арманым жок, байлан сен тагдырыма. Жокту салдың сезимге сен жүрөгүмө, жетсем экен деп турам мен тилегимде. Sen ümit ver mага, sezimdi biledin bir özün gana. Sen bakıtsın maga, sezip turam жашоодамын өзүңдөн гана. Birge bolom dep turam ушул өмүрдө, айлан сен жубайыма. Карыталы өмүрдүң ай колду кармашы, эки жүрөк бир бакыт жолду тандашып. Sen үмүт бер мага, сезимди бийледиң бир өзүң гана. Sen бакытсың мага, сезип турам жашоодамын өзүңдөн гана. Sen ümit ver maga, sezimdi biledin bir özün gana. Sen bakıtsın maga, sezip turam жашоодамын өзүңдөн гана. Эми сиз да ой пикириңизди билдире аласыз. Сиз кызыккан суроолорду биргеликте талдап, чыркыраган чындыкты чогуу издейбиз. Бейшемби күндөрү кечки саат 5-те Манас Жаңыргы радиосунда эркин микрофон программасы. Талаштан тактык жаралат. Эркин микрофон программасы уланат. Ардактуу угармандар, бүгүн биз ипотека жана насыялар жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Кубан Чороев бүгүн биздин коногубуз, экономист, көз карандысыз эксперт. Эгерде сиздерде суроолор боло турган болсо, узатсаңыздар болот. Ал үчүн 0705 49 22 10 жана 49 90 79 сандар аркылуу түз байланышка келсеңиздер болот. Кубан мырза, айтсаңыз, мына жаңы эле сиз ипотеканын жанагы башка мамлекеттерде колдонулуп жаткан ыкмаларын айттыңыз да. Анан ушул сунушту биздин Кыргызстандагы банктарга сунуштап көрдүңүзбү? Же болбосо өкмөт тарапка мына кулак кагыш кылып, ушундай кылса кандай болот? Себеби элдин деле камын ойлош керек, элге дагы бир жеңилдик бериш керек мына ушундай кыйынчылык учурда депчи. Анан буга чейин биз эми кризис деп айтып атабыз. Бирок биз көпчүлүк учурда айтып калышат, буга чейин эле биз кризисти жашачу элек. Эми мына дүйнөлүк кризис болгон соң таптакыр эле кризис болуп кетти депчи. Бул жерде маселе мындай туруп атат да, Кыргызстанда ушул акыркы жылы 2016 жылы бул ООНдун бир агенттиги сурамжылоо өткөргөн Кыргызстанда айылдарында, ошол кредит алгандардын арасындачы. Ошондо элдерден сураганда, элдер айтышканда, бул кредит силерге пайдалуубу же пайдалуу эмеспи депчи. Ошондо ошол сурамжылоодо 87% жаран сурамжылоого катышкандардын айтканда бул кредиттин пайдасынан зыяны көп. Биз бул деген кандайдыр бир тажрыйбага келди да.
ошол эле убакта ошолордун баардыгы айтып атат да 80% кредит бул күнөө деп айтып атат да. Бирок өздөрү сезип атат жоон тери менен бул күнөө экенин, бирок баягы муктаждыктан, айла жоктун айынан алып атат да. Бирок бул дүйнөгө кеңири тараган бул адал түрү бар да кредиттенчи. Бул ислам банкингинде колдонулган түрлөрүчү. Бул адал түрүнүн бири ошол мен айткандай жанагы ипотеканын түрү да. Жана сиз пайыз төлөбөйсүз, банк сатып алат, ижарага берет дагы, ошону сиз бир 10-15 жылда төлөп кутулуп кетесиз да. Бул деген мындай адал жолу да. Ар бир нерсенин бир адал жолу бар да. Акыркы жылдары өнүккөн өлкөлөрдө ушул ислам эң таң калыштуусу бул ислам мамлекеттеринде эмес, батыштын мамлекеттеринде ислам банкинги кеңири жайылып атат да, таң калыштуу нерсечи. Биз Кыргызстан ушундай элдерде кандайдыр бир мындай ички муктаждык дагы болсо дагы ушундай адал кредит алууга көптөгөн киши кредитти албай коет да, мындай өзүнүн баягы ички принциптерине карата эле кредиттен бул арам, ошон үчүн мен албайм деп эле албай коет да. Бирок банктар үчүн дагы чоң эме болуп атат да, мындай жоготуу суроо талап болуп атат да. Мисалы мен адал кредит алып, адал пайдалангым келет деген кишилер көп да арабызда. Ошол эле ишкерлерибиз бар. Ошолорго ислам банкинг системасындагы ыкмаларды бериш керек да. Бүгүнкү күндө мисалы эмени айтат бизде Эко Исламик банк депчи, бирок мен аларды айта албайм да, андай ыкмалар менен берет деп. Жок, аларда кадимки эле мындай аралаш ыкмалар да. Бул банкингди терең изилдеп бүгүнкү күндө Кыргызстанга киргизгенге чоң мындай талап бар бүгүнкү күндө. Эл тарабынан дагы, бул бизнесмендер тарабынан дагы. Анан мен акыркы ушул айларда уктум, Кыргызстанда эми бир банк ачылат экен. Бул кандай багытта иштейт экен? Бул банк ислам өнүктүрүү банкы. Анан биздин өкмөт эки тараптуу келишим негизинде ушул жаңы банк ачылат да. Бул жалаң ислам принципиндеги негизделген банк ачылган жатат да. Бул дагы бир жакшы башталыш деп эсептейм. Анткени себеби ошол ислам өнүктүрүү банкынын багы көптөгөн байланыштары бар да ислам капиталдары менен. Ошондо биз ислам дүйнөсүнүн кеңири капиталдарын ушундай адал жолу менен колдонгонго мындай жол ачылат эле да. Мен ошондуктан айтат элем, бүгүнкү күндөгү банктарга дагы ушул ислам принципиндеги банкингдеги принциптерди кеңири колдонсо, кайсыл банк биринчи баштаса, ошол бул рынокты биринчи алат деп эсептейм да. Эң жакшы. Мына экономика тармагында көп убакыттан бери эмгектенип келсеңиз керек. Анан мына азыркы учурда сөзсүз түрдө бардык жерде бир аз да болсо мисалы үчүн ар бир мекемеде өзүнүн ошол экономисттери, өзүнүн ошол кызматкерлери болот эмеспи? Анан ошол жерден мисалы ар бир учурда мониторингдер жүрүп турса керек, сурамжылоолор. Анан деги эле азыркы күндө мындай эң жакшы иштеп атат, мындай эл менен дагы тыгыз байланышта, элдин дагы пикирин туура кабыл алат. Ипотека боюнча, насыялар боюнча сиз кайсыл банкты айта аласыз? Эми бүгүнкү күндө мен бир дагы банкты айта албайм да, мындай туура бардыгын туура иштеп атат депчи. Анткени себеби мен акыркы ушул өзгөчө акыркы бир жылда көптөгөн биздин жарандарыбыздын кайгы муңун көрдүм да. Ошол жерде бардык эле көпчүлүк банктар бар. Бирок бизде өтө эле элди кыйнап ушундай
акыбалга алып келген бул багыл могул жанагы микрокредит берген банктар болуп атат да. Баягы аз суммада берет, бирок пайызы өтө бийик да. Ошол эле убакта могул мамлекеттик банктарды айта кетсем да, ошо РСК менен эки эле банк бар да, мамлекеттик акциясы мамлекетке тийиштүү, РСК менен Айыл банк да. Ушул банктар дагы берки коммерциялык банктардан ашып түшөт да, баягы адамдарга кылган мамилеси боюнчачы. Негизи бүгүнкү күндө биз мындай өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү ушу адамга болгон ой жүгүртүүбүздү, анын укугуна болгон ой жүгүртүүбүздү бийигирээк коюшубуз керек да. Конституцияда жазылган укуктар бар да, бул эч кандай ажырагыс, эч кандай кол тийгис укуктарчы. Бул ар бир адам үй жайга укуктуу дейт да. Аны эч ким ажырата албайт дейт да. Бирок ошол укуктан дагы банктын укугу бийик болуп атат да. Эгерде тиги төлөй албай калса, аны байкушту чыркыратып сотко берип, базага алып, аны үйүнөн чыгарып, анын үй бүлөсүндө эмне болуп атат, бул кишинин укугун, адамдын укуктарын кандай тепселеп атканы менен иши жок да. Биз ошондой укукту, банктын укугун ушул адамдын укугунан өйдө коюп атабыз да. Экинчи тараптан Конституцияда бизде белгиленген да, ар бир жаран социалдык камсыздоого укуктуу, анын социалдык камсыздоо укугун эч ким ажырата албайт. Бирок ошого карабастан өзгөчө жана микрокредит берген банктарды айта кетсемчи, байкуш ошол бир пенсионер, инвалидтерге чейин кредиттерди берген да. Анан алар төлөй албай калса, сотко берип, анын пенсияларына чейин чегертип коюп атат. Ушундай нерселер дагы кездешет, Эми ошол андай биздин Кыргызстандын айылдардын коктук олотунун баарында эле мындай нерсе толтура да. Анын пенсиясына чейин алып коюп атат. Бул Конституцияда бекитилген социалдык камсыздоого болгон бийик укугу бар. Ал укуктан дагы банктын укугу бийик туруп атат да. Бизде бул мындай кандайдыр бир укуктук жактан, адамгерчилик жактан кандайдыр бизде деградация жүрүп кетти да акыркы убакта. Биз рынок экономикасы деп эле адамдын анын табиятын, анын укуктарын, баалуулуктарын таза тепселеп салдык да. Ошондуктан биз кайрадан ушундай укуктарды, баалуулуктарды бийик көтөрүшүбүз керек да бүгүнкү күндө. Эң жакшы жооп. Анан мына бул жерде мына эми пенсионер болсо, ал адамга кандайча кредит берилиш керек? Ал эми мисалы эми миң муктаж болуп аткан күндө дагы мисалы учурда берилбеш керек болуш керек, бирок ошол эле учурда адамдар азыркы күндө өздөрүнүн укуктарын билбей жатат. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Мисалы, адамдар өздөрү күнөөлүүбү же ушул укуктарын айтып берүүчү адамдар болуп туруш керекпи? Кимге кайрылыш керек бул жаатта? Эми албетте мындай да, биз деген мыйзамда, ар бир банк мыйзамда көрсөтүлгөн жол менен иштеш керек да. Бүгүнкү күндө мен жанагы айтып кеткендей 90% келишимдер мыйзамды бузуу жолу менен түзүлгөн да. Демек бул келишимдерди жокко чыгарса болот да, сот аркылуучу. Мыйзам жолунда түзүлбөгөн келишим бул мыйзамсыз болот дагы, жокко чыгарылыш керек андай келишимдерчи. Мына ошондой шалаакылыктарды банктар кетирген да. Ал эми жана сиз пенсионерлерди айтып атпайсызбы? Эми айылдарда мындай да, айылдарда албетте бардыгы баягы айыл чарба менен иштегенден кийин алардын мындай туруктуу кирешеси жок. Ооба. Бир үй бүлөдө эптеп бир чоң апасы же апасы же атасы пенсия алат. Анан банкта мындай аларга көрсөтүш керек да. Кайсы кирешенин негизинде сиз кредитти жабасыз. Анан ал байкуш жаш балдар эмне кылат? Апасынын, атасынын пенсиясынын справкасын алып келип көрсөтөт. Мен
мына атам пенсия алат. мынакей, эгерде мен төлөй албай калсам ушу атам пенсиясынан жок дегенде төлөйбүз дегенде мындай мааниде да. Эми ошондой жагдайда бүгүн бизде ошол айылдарда, өзгөчө тоолуу аймактарда жайгашкан жерлерде ошентип көптөгөн кредиттер ошентип берилген да. Анан байкуштар бир жагынан төлөй албай калат дагы, анан атасынын ушул үй бүлөнүн бир эле киреше булагы болгон пенсиядан дагы ажырап калып атат да бүгүнчү. А бирок биз буну мындай өйдөрөөк жактан карашыбыз керек да. Бул эмнеге алып барат? Биз карап көрсөк, тарыхта көптөгөн цивилизациялар болгон. Ошолордун мынакей америкалык, англиялык бир окумуштуу ошол цивилизациялар эмнеден жок болуп кеткен деген суроону коюп изилдөө жүргүзгөн да. Ошол изилдөөнү жүргүзгөндөгү негизги себеби бул сүткорчулук болуптур да. Сүткорлук көйүп ошол цивилизациялар жок болуп кеткен да. Ошондуктан биз дагы бүгүн терең ойлонушубуз керек да. Могундай биздикиндей банк системабыз эгерде ушундан ары жүрө берсе, бул Кыргызстандын түбүнө жетет да. Ошол себептүү ушул маселени тынбай биз айтып келатабыз да, биз өзгөртүшүбүз керек. Бардык акча системасын терең өзгөртүшүбүз керек да. А бүгүнкүдө бизде болсо мындай бийликте көз караш, баягы саясатчыларда көз караш, бизди конституцияны өзгөртүп койсо эле, тиги укуктарды тигини өзгөртүп койсо эле, бизде жашоо оңолуп кетет депчи. А негизги жашоонун негизги тамырын акча түзөт да. Ооба. Демек биз акча системабызды өзгөртүшүбүз керек. Жашообузду өзгөртүш үчүн да. Эң жакшы, себеби мына азыркы күндө эми биз бул нерсени байкап эле жүрөбүз. Мына банктарды ачкандардын бардыгы эле өздөрүнүн көптөгөн миллионерлер, бай адамдар ачат да, мүмкүнчүлүктөрү болгон үчүн мына ошол акчаны иштетүү багытында. Анан сөзсүз түрдө ошол нерсеге өкмөт дагы көңүл бөлүп, ушундай багытта иштегиле деп, эгерде ошондой мыйзамдар чыга турган болсо, ошондой колдоолор таба турган болсо, мына эми азыркы күндө чындыгында биздин жаш депутаттарыбыз бар, өкмөттө көптөгөн бир акылдуу адамдар отурат эмеспи? Анан бул нерсени дагы эске алып, сөзсүз түрдө жакшы жагына чечип берсе деп ойлойт элем. Анан айтсаңыз, биз буга чейин доллар менен төлөмдөрдүн баардыгын төлөчүбүз, долларга негизинен баш ийип жашайт эмес белек. Анан акыркы күндөрү ошол доллар менен эмес, акчалай төлөгөнгө өттү да көпчүлүгү. А бирок кээ бир компаниялар, кээ бир ишкерлер доллар менен эле иштеп атышат да. Анан деги эле ушул бул туурабы сиздин оюңуз боюнча? Эми мындай да, ар бир мамлекеттин ошол акча системасынын баягы кынтыксыздыгына жараша ошондой нерселер боло берет да. Мисалы Европадан же башка өлкөлөрдөн көрбөйсүз да, башка мамлекеттин акчасын пайдаланганчы. Бул Кыргызстанда көнүмүш адет болуп калган. Эмне себептен? Анткени себеби биздин кыргыз сомуна эч качан ушул 24-25 жыл болду. 25 жылдан бери бир дагы мындай олуттуу ишенич болгон эмес да биздин жарандар тараптан. Ошондуктан Кыргызстандын жарандары баягы резервдик акча катары бул долларды пайдаланып келген да. Көп акчасы болсо долларга алмаштырып катып коюшат. Анан кийин доллар түшүп кетсе кейишет, доллар көтөрүлсө сүйүнүшөт. Мына ошол нерсе да. Анткени себеби биз азыр ушундай банк системасында жашап атабыз. Улуттук банк биздин сомдун курсун эч кандай гарантиялабайт да. Жок дегенде айта албайт. Эртең бир айдан кийин, бир жылдан кийин сомдун курсу кандай болот. Но ошол себептүү биздин банк системабызда дагы мындай тобокелчиликтер болуп, жана пайыздардын бийиктиги дагы ошондон болуп келип чыгат да. Мисалы бизге көптөгөн тыштагы фонддор биздин банктарга көп болсо ашып кетсе 3-4% кредит берет. Алардын кредити элге жеткиче 35% болуп калып атат да.
Эмне себептен? Албетте биздин экономикадагы ушундай тобокелчиликтердин чоңдугунан, биздин сомдун туруктуу эместигинен ушундай пайыздар келип чыгат да. Ошондуктан мен буга чейин мына манифест жазгам, бул программа. Ошол манифестте Кыргызстан эгерде мындай түптүү жакшы экономика түзөбүз десе, анда жаңы акча системасына өтүшүбүз керек. Бул деген дүйнөдө валюталык башкаруу системасы деп аталат да. Бул биз акчанын кунун долларга, бул негизги дүйнөлүк валюта болуп атпайбы? ооба, бир курс менен байлап коебуз да. Бул түбөлүккө байланып калат да. Анда бизде ошол эле тыштан келген капиталдар 3%дык болобу, 2%дык болобу, ошолор бир 5-6% менен эле элге берилмек да, 35% болуп кетмек эмес да. Мына ошол сунушта өкмөткө чейин, митинг эмегелерге чейин өткөрүп, сунуштарды айтсак, уккусу да келген жок да. Биздин жогорку кеңеш аны карап, талкуулап да койгусу келген жок да. Бул деген сиз айткандай багы бул система, бүгүнкү банк системасы көптөгөн биздин багы элитаны бүгүн мындай канааттандырып атат да. Демек алар бул нерсеге ыраазы, аларды бул нерсе канааттандырат жана өзгөртүүлөрдү эч кандай киргизгилери келбейт. Себеби эми албетте баардык нерсе башынан болуш керек. Баштан башталган нерсе жакшы болот. Мисалы суу деле башынан туптунук болуп чыкса, ошондой суу деле ошол багытта кетет турбайбы? Анан ошол себептен бул ойлоруңуз, пландарыңыз сөзсүз түрдө ишке ашып калат деген ойдобуз. Анан дагы айтсаңыз, мисалы сиз азыркы учурда башка мамлекеттин дагы экономикасы менен кабардар болуп турасыз. Дагы бизге кандай өзгөртүүлөрдү киргизсек болот? Жеге эле мындай ушул кредиттер же болбосо ипотекадан сырткары дагы да, экономиканы өнүктүрүш үчүн. Эми бизде мындай да, Кыргызстанда мен 2015-жылы ушу 16-жылдын башында, 2015-тин аягында бул Нарын областынын биз ошол жерде ООНдун багы заказы менен Нарын областынын бирдиктүү соода брендин даярдаганбыз да. Ошондо биз изилдөө жүргүзгөндө биз көрдүк да, Кыргызстан мындай массалык продукцияларды, биз күндө сатып алып жеп аткан продукцияларды өндүрүү менен дүйнөлүк рынокко эмес, жакынкы рыноктарга да чыгууга кыйын болот да. Анткени себеби биз деңиз деңгээлинен бийиктикте турабыз. Бул деген бизде суук дегенди билдирет. Экинчиден, электр энергия, жылытууга, ошол ишканаларды иштетүүгө энергия көп талап кылынат да. Үчүнчүдөн, бизде инфраструктура, жолдорубуз алыс, кышкысын багы сезондук эле иштер менен алектенет элдер. Ошондуктан биз конкуренция башка мамлекеттерге түзө албайт экенбиз да. Ошол себептүү биз концепция жазып чыкканда айтканбыз да, ошол жерде негизги биздин канткенде Кыргызстан өнүгө алат. Негизги биздин багытыбыз бул Кыргызстанда жанагы экологиялык таза, сапаты бийик, анан премиум класс деп коет да. Биз ошол премиум рыноктун премиум сегментине чыгышыбыз керек да. Демек биз мисалы картошка өндүрөбүзбү, сабиз өндүрөбүзбү, сүт өндүрөбүзбү, эт өндүрөбүзбү, биздин өндүрүмдүү продукциялар бренд болуш керек да. Бул кымбат. Эмне үчүн кымбат? Бул бардыгына, орустарга, казактарга дагы, немистерге да түшүнүктүү болуш керек да. Анткени себеби бул деңиз деңгээлинен 2000-3000 бийиктикте
экологиялык таптаза жерде өскөн, ошондой компоненттери абдан адамдын ден соолугуна пайдалуу компоненттерден турган продукция деп түшүндүрүү үчүн биз бренд жасашыбыз керек да. Мына ошондо биздин мисалы жанагы ат башынын картошкасы бүгүн бияка Бишкекке жеткире албай кыйналып атпайбы мисалычы. Ошол ат башынын картошкасы эле мисалы Казакстанда, Россияда бир 3-4 эсе кымбат турмак да. Анткени орустар билмек бул деген ат башынын картошкасы. Бул деңиз деңгээлинен 2800 метрде өстүрүлгөн. Бул минералдык булактардан, Арашан суусунан мындай суу ичкен картошка. Ушундай таза деп. Мына ошондой багытта биз эгерде специализацияга алсак, анда биз өнүгүүгө чоң мындай эме түзүлөт да. Экинчиден, экинчи жолу дагы бир Кыргызстанда биз мындай майда көптөгөн фермерлик эмелерден турабыз да. Фермерский хозяйство деп коелучу орусча. Мына ошолор деген биригише албайт да бардыгычы. Бирок ошолорду бириктирүүчү биз мындай инфраструктура, биржаларды түзүшүбүз керек да. Бул Кыргызстанда мисалы Аравиядан бир киши келип, мен 1000 топос алат элем десе, эч ким сунуштай албайт, туурабы? А эгерде бир биржа болсо, биржанын өкүлчүлүктөрү ар кайсы жакта болсо, чогулуп, биржага заявкаларды ар ким берет эле. Мен 10 топос сатам, мен 20 топос сатам деп биржага информация чогулмак да. Мына ошондо тиги чет өлкөдөн туруп алып эле араб болобу, француздар болобу, Кыргызстанда мынакей могу жерде 1000 кой бар экен, 50 000 тоок бар экен, же мындай деп көрүп туруп, биз мындай дүйнөлүк рынокко интеграция болот элек да. Бирок бизде ошондой инфраструктура, агрардык биржабыз жок тилекке каршы. Ошондуктан бизге мындай инвесторлор келип эле алар дүң сурайт да, мага мынча керек депчи. Десе эле биздин чиновниктер ооздорун ачып калат да, каяктан табасың, чогултуш керек да эмеден депчи. Демек бул бүгүн информациялык заман. Бирок бүгүн информациялык бардык мүмкүнчүлүктөр бар, туура ошондой нерселерди жазууга. Ошондуктан бул дагы мен багы бир сунуштаган Кыргызстанга ноу-хаунун бири деп атасам болот да. Эң жакшы. Демек азыркы күндө чындыгында кайсы бир акчалуу адам сөзсүз түрдө кафе ачат, же болбосо ресторан ачат, же болбосо дүкөндөрдү ачат, же болбосо дагы бир эс алуучу борборлорду ачат, өзүнүн капчыгы үчүн гана иш алып барып, ошону рахаттанып жашап келүүдө да чындыгында. Бирок монтип элдин камын ойлоп, элге чын дилинен кызмат кылган адамдар азыраак болуп жатканы абдан өкүндүрөт чындыгында. Ал эми убакыт учкан куш деп мына бир саатты артка таштап сиз менен коштошуучу дагы учур келген экен. Анда сизге эркин микрофон узаталы. Рахмат сиздерге. Бүгүнкү студиянын коногу болгонума дагы өтө кубанычтамын. Анткени бул мен биринчи жолу Манас жаңырыгы радиосуна келип атам. Эми дагы чакырсаңыздар ушундай кызыктуу маектерди курганга, биздин угуучуларга мындай агартуучу маалыматтарды бергенге ар дайым даярмын. Анткени биз коомдун мүчөсү болгондон кийин ар дайым ушундай агарта турган, элди көгөртө турган ушундай маалыматтарды бири-бирибизге таратып турушубуз керек. Силерге ийгилик каалайм. Рахмат. Сизге дагы ыраазычылык билдирели. Убактыңызды бөлүп бизге жакшы маек куруп бердиңиз, жакшы маалыматтарды бердиңиз. Эми алдыда сиз ойлогон максаттар ишке ашып калсын, балким сизди колдой турган адамдар болуп калышы мүмкүн. Себеби жалгыздараак негизи мындай токой болбойт деп коет эмеспи? Себеби көптү көрсө көл болот дейт. Көпчүлүк колдой турган болсо, бул жакшы ойлор, пикирлер, ушу Кыргызстандын экономикасы өнүгүп өсө турган
алдыга сүрөй турган жакшы проектлер, долбоорлор баардыгы ишке ашып, Кыргызстаныбыз гүлдөгөн жакшы бир мамлекеттин катарында болсун. Ал эми айтар элем Кыргыз элине, ардактуу угармандар, насия, ипотекада